сайын эфирде кайрадан сиздер менен жаркыраган Тренд Шоу. Бардыңыздарга салам ардактуу көрөрман, бир саат бою мыкты маанайдаган сиздердин Тренд Шоу программасы жана Самат Айзада. Ал эми биздин музыка менен жаркыраткан Саматтын сысын алып мынды кошпойсо, алдыңыздарда маэстро Мамат. Бүгүн конокто келе турган үй бүлө, эң эле таланттуу үй бүлө десек болот, учурда вайндарды социалдык тармактарга жаадырып жаткан бул таланттуу үй бүлө жөнүндө айтсак, Албетте, кыргыздын маданиятындагы легенда инсан десем жаңылышпайм. Алдыңыздарда Кубик Калыков агабыз, Аймери Кубанычбекова жана ошондой эле Альберт Алыбаев. Кош келдиңиз агай. Ассалам алейкум. Келиңиздер. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Кош келиңиздер, келиңиздер. Көрүп өтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Мындай өзү күтүүсүз болуп калды. Кече мен кызым ушундай телефон чалып эле ата биз менен чогуу чыгып бербейсиздер. Каяка десем ушундай Тренд Шоу. Мен чындыгында мындай шоуларга көп келе бербейм. Кээде көрүп карап азыр ушундай кызык болуп аткан экен деп койсуң. Биздин балким эфир аркылуу көрө элек апалар, аталар же бир туугандар бар болсо, кандай инсандар чакырылып атат экенин биле электер болсо тааныштыра кетели. Видеолор чоң популярдуулукка жеткен, миллиондорду чогулткан видеолорду биз топтом жыйнап койгонбуз. Экранда алгач назарды буралы, бул жакта сиздердин видеого көз чаптыралы. Ne olacak? Ağrıcı. Başka çiçek. Tamam, tamam. Qarab bir oysa taking qalanmay qarabdan qalan. Мындай видео тартыш келинчегимде чыккан болчу. Чай ичип эле отурганбыз жөн эле. Атам бул жакта отурган, мен да чай ичип отурган, мына келинчегим тура калып эле. Биринчи тартсакпы дейт. Мен тартат элем, кел чай ичели, жөн чай ичип алайлычы деп эле отурабыз. Анан бул кыз монтип ойлонуп отурат. Мен карасам, не болду, азыр биринчи ойлонуп атам депчи. Анан келгиле монда тарта калбайлы ата деп атама сунуштап калды. Анан кел кандай кылабыз деп бүт бардык пикир келинчемден чыккан, анда тартышчу. Өзү негизи атам апамдардыкына барабыз дегенде уже бир күн мурун ойлонуп баштаймын. Барганда срочно берсен тартыш керек депчи. Сөзсүз Жөн келбейли деп. Жөн келбейчи. Жок, кандай жерде жүрбөйлү дайыма ойлоном да, мындай эмнени тарта калсак депчи. Анткени Инстаграм бул мен үчүн жумуш. Мага караганда жашыраак ойлонот, анан кээде мен толуктап коем. Мындай кылып коелу депчи. Идеянын генератору Америкенде. Келинчегимде бар нерсе чатыр. Мындай кылып тарталы депчи. Азыр буга чейин кесиптешимде таң калат эле, Кубик байкесин ушундай кызыңыз бар беле деп. Эмнеге катып жүрдүңүз деген суроо келип атат. Ооба, ушул эфирге чакырабыз деп баягы сундуктагы катылган сырларды алып чыктык десек жаңылышпайм. Силер эмес, менин дос жарларым деле билбейт экен ушундай кызы бар экенин. Сен ар бир үй бүлөдө ушундай болсо керек. Биринчи туң төлөгөн туң кызың же туң уулуң болгондо ошого аябай жанталашып көңүл бурат экен да кишисе. Мектептерге кийимдерин карап, немеге барса жанагындай оюндарга катышканда, майрамдарда ушу сенин балаң эле жакшынакай болуп көрүнсө деп, жакшы кийимдерди алып берип, утренник немелерине барып катышып, анан Айпериники өттү, анан уландыкы өттү, андан кийин буга келген андай деле кызсыз болуп калды. Банально деп. Садикке чакырса деле барбайбыз. Жаңы жылга бир кийим алып бергиле, костюм десе алып бербейбиз ошо. Айперин кийип коелу эле. Барбы депти. Барсаң ошондой экен да. Кийин кичинеси ошол ага эжелерин кийип эле чоңойт экен да. Аймерим Ошончо билинбей калды. Ооба, Аймерим кайрылсак. Баягы Гүлгат кеш чуркайт демекчи, баардыгын агытып коюп, чыгармачылыкты силер топтоп тургула, анан менин заманым келет деп атайын блогду күтүп жүргөн окшойсуң ушул заманды. Жок, чынында айтканда менде кичинекей кезимде кыялым бар. Атамды көрүп, эжемди көрүп, мен актриса болгум келчү. Бирок бул нерсени эч ким билбейт. Видеолорго айткан эмесмин. Көңүл жумушпасаң айда деп. Азыр айтып атасызбы? Азыр ошого айтып атам, мисалы жолдошумдагы Секреттер ачылып атат бир-эки ай эле дейсиңби? мурун билдим. Ушундай кичинекей кыялым бар экен. Билбейм эмнеге ишенич жок болсо керек өзүмдөчү, жана орусча айтканда уверенность деп коет го. Анан кийин жолдошум сунуш кылып калды, давай семейный блогер болобуз депчи. Дегенде мен жолдошум өзү сунуштап атса, давай деп туруп, анан бул жерде блог бул жөн эле мындай ошол жактан ачылып атам десем болот да, акырынча. Азыр деле көбү деле айтат, сен Кубик байкенин кызысыңбы депчи. 1 жыл болду.
Ровно 1 жыл болду ровно блог 1 жыл болду баштаганыбызга. блогду баштаганыбызга. Блогду баштагандарга, Апрель, Мен мартта. билген эмесмин чынында. Кээде анан кийин өзүм көрүп калып, анан кийин булар мындай серьезный эле аракет кылып аткан экен деп түшүндүм да. көңүл бурайын. Тамаша экен дедиңиз. Ага мындай эле сезилди анан. Бүгүн деле телевидение көрөбүз десе, мен мынтип карап, телевизордон чыккым келип атат. Шында кандай кызык эмес да. Бул жок атайм, просто чакырып Ну, можно дедим, вот бербейчи мында. Чакырып атпайбы дейт анан. Мейли болот, барып берейин болот деп. Анан башка атак мындай болгондо илгерки менен азыркыны салыштырып болбойт да. Азыр ушунчалык мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мисалы илгерки азыр үйдөгү нерселерди, мына бытовой нерселерди деле тартып туруп чыгарып коюп атышпайбы? А илгери билесиң, мен үйдөгү нерсени жанында монолог кылып, хокма кылып, сатира кылып айтып чыгып койсом, жеңен келсин үйдөгү нерселерди деле айтып бересиң сахнада, урушуп эле да. Анан кийин мен айтчу, мен каяктан алайын сатираны? Үйдөгү турмушту мен сахнадан айтып чыксам, эми азыркы тил менен стендап деп койсок, ал учурда жөн эле мындай монолог аткарчу эле да. Ең биринчи блог башталганда баягы көп популярдуулукка жетип баштаганда кандай болду? Айпери эжеңиз. Негизи Айпери эжем биз Жолдошум экөөбүз үйлөнгөндө эле эжем айткан болчу да. Азыр моундай молодая семьялар ар кандай сонун роликтерди тартып атат го. Анда юмор эмес, а мындай романтика, сүйүү тууралуучу. Ошондой тартпайсыңарбы дегенде башында 1-2 тартып көрдүк, бирок эл кандай айтсам, мындай жөнөкөй жана юмор катары аябай жакшы кабыл алат экен да. Биз ошол жакты кийин бара билип, ошол жакты алып кеттик. Азыр болсо эжем менен да жолукканда сразу биринчи давай биринен тартып салабыз. Давай, нени тартып салайлы деп. Мот турабыз уже потому что Харизма уже кетет. Оюбуз бир, анан бир нерсе тарта калайлы деп ойлонуп чайчып отуруп, давай мындай кылып тарта калабыз деп. Анан кийин биз биринчи атам менен тарткан видеобуз. Бул ошол видеобуз биз канча 50-60 видеодон кийин ошол видеобуз биз биринчи жолу миллион алды. Миллион просмотрдан ашканда Жолдошум экөөбүз кайра көрүп мыңкырачы миллионго жетти. Конечно. Ал биринчи очередке кеттик комментарийде. Анан биз еще 800 000, 900 000 болду. Кайра тиктеп отурабыз. Качан миллион болот депчи. Бул видео бир гана Кыргызстанда эмес, Өзбекстанга кетип калыптыр да. Өзбекстанга таралып кетти, Өзбекстандан бери анан. Анан миллионго просмотрга жетип, акырын рекламалар келип баштаганда үйгө барсак. Эмне реклама келди? Эме келген? Эсиңде барбы? Мен унутуп эле калдым. Атын атабай, затын деле айтып койсоң. Кийим болсо керек, көйнөк келген. Эмеспи? Суши жок, уже 1 жылдан бери суши келген жок. Суши. Ала суши деп чогуу. Суши. Аныкы суши экен да. В основном кийим жок, мен мындай болгон үчүн жолукта биринчи келген баштаган. Келип турат көп. Азаматстар. Биринчи акчачы качан келди жарнама үчүн? Биринчи акча качан келди эле? Эми жайында болсо керек. Биз блог баштаганда 3 айдан кийин болчу. Эменики. Айтып берейин. Кайсы болчу? Ат айтпай эле коем. Колбаса. Колбаса болду. Колбаса реклама. Биринчи Фирмадан жарнама айтпай эле канча гонорарды канча коюп баштадыңар? Эң алгачкыга. $100 болчу. $100. Бир рилс $100 болчу. Азырчы кымбаттадыбы? Азыр эми айтып берсе болобу? Койм. Айтпай эле. Жеке катка кайрылыңыздар. По сотрудничеству обращаться в директе. Азыр эми кымбаттаган экен, 2-3 эсе. Эми кымбаттады, ооба. Чындыгында кымбаттады, потому что неге дегенде Коммерческая тайна деп коюш. видео тартыш, бир рилс тартыш деле жеңил эмес өз негизи. Съемка кылыш өз негизи жеңил эмес. Эң башкы сценарий түзүш керек. Сценарий менен баягы ошо менен тартабыз да. Ошого байланыштуу монтажы дагы бар. Ошого бааны дагы көтөргөнбүз. Бааны өзү көтөрүп салдым, айткан өзү эле көтөрүп салды, ушунча кылам деп эмели, өзү. Ушундай экен да. Сонун. 21-кылымдын жаштары азыр кесиптер ушундай. Келиңиздер, анда сиздердин блогду карасак мындай тарбиялык мааниси жакшы, ошол эле учурда мындай юмор аралаш да, мына күлдүргөнчө жакшы тарбиясы. Ошол жактары бар. Блогго караган сиздердин көз карашыңар мындай сонун да, жакшы экен, мындай терс жагы жок. Андыктан кандай видеолор дагы күтүлүп атат, назарыңыздарга тартуулайлы, келиңиздер экран салалы. Мен Жолдошума ишенем да. Всё? Да, только не по башке.
Раз, два, три. Мен жубайыма ишенем. Может, еще раз? сон Бул видеода атам тузу тамакты чыгаганда эмне кылышын билбей калам го деп нете. Негизи үйдөгүлөрдү ушинтип бат-баттан пранкка салып турасыздарбы? Жок. Кээде. Эме өзүм жакты, ооба. Күнгө Атам жакты. жакты кым калган, таанышкан. Кайын журтка бир аз с уважением, бирок кээде болот ар кандай эмелер тартканда сөзсүз колдошот, эч качан мындай пассивдикат этишпейт. Ооба, үйгө барганда деле атамдар, апамдар деле көнүп калды негизи. Видео тарталы дегенде апам деле тартынбай эле кошула калат кээдечи. Анан ошол жагы кубантат, түшүндүрөт, эме болот. Жакшы кабыл алышат. Түшүнүшөт, Түшүнүшөт. Сон жана жакшы эле акча жөнүндө сөз кылып баштадык эле, бир жылдын ичинде кайра ушул темага кайталычы. Олуттуу бир чоң көрүнүктүү буюм алганга жетиштиңиздерби блогтон? Кудайга шүгүр, ооба. Алдыга койгон пландар кандай? Ушуну дагы өнүктүрүп, Ооба, албетте, жылдын аягына чейин дагы аудиторияны набирать этип, бул азыркы учурда Instagram видео аркылуу, Reels аркылуу эле ахватты көтөрүп, аудитория топтомо болуп атат. Биз дагы азыр ошого басым жасап, аудитория топтоп атабыз. Дуа кылып атабыз. Ийгилик алып коесуздар бизге. Видео тартып, Reels'терди тартып, жөнөкөй эле күлкүлүү видеолорду тартып бербей, мындай элге да бир аз пайда болсун деген ниетте да ошондой видеолорду тартып чыгарып атабыз да. анда ушул мүнөттөрдөн колдонуп, азыр бизди көрүп аткан миллиондогон көрөрмандардын арасында алар дагы бар. Мына мен жаңы блог баштагантам дегендерчи, анан сиздер бир жылдык тажрыйба дейличи. ооба. Эсеп ал менен биргеликте өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды айтып өтсөңүздөр. Эмне кылып, эмнеден башташ керек? Ооба. Аз убакыттын ичинде ушундай ийгиликке жетип, мындай эфирге чейин чакырганча $400 алганга чейин. үйдөгүлөр таң калып, Ооба. Көмөк баке мейли деп. Экөөбүз блогер ушагат. Үнөөгө сиз эле барсыз го. Эми тартынбаш керек. Бул бир тартынбаш керек, жалкоолонбош керек. Анан көбүрөөк эгерде ошол нишада алып кетем десеңиздер, ошого көңүл буруп, башкалардан да изилденип туруш керек дайыма, потому что бир алган ой ал уже бир айдан кийин эскирип кетип атат. Өзүңүздөр айтып аткан тренд. Азыркы ошо трендтерди прям карап туруш керек болуп атат. Анан жалкоолонбош керек экен башкысы. көбүрөөк телефон чукулаш керек деп коесузбу? Бирок иш ошондой болгондо телефонго көңүл көрөк буш керек болуп атпайбы? Анан жок, видеолорду тартып чогултуп алабыз да биз. Анан убакыт сааты келгенде чыгарып коебуз да. Анан бул жакта көрүүчүлөрүбүз ойлошот экен, что постоянно ушинтип эле жүрүшөт депчи. Жеке жашоо бар. Эми анын баарын көрсөтө бербейсиң да. Тартып аласың, болду. Бул деле тартып алып сактап алат. Кээде живой стористер чыгып калат. Ал 24 саатпы, бат эле жоголуп кетет, кээде мындай из-под тишка тарта калат. Анан мейлим кала берсин деп коем, менен унчукпайчы. Эң көп келген суроо, жолдошуң иштейби дейт. Анткени үйдө отурганда мен тарта беремин да. Анын бир күндө мисалы 5-6 видео тартып калсам, аны бир жумага чозуп туруп киргиземин да. А ойлошот, дайыма үйдө отурат окшойт депчи. Анан жок, Кудайга шүгүр, жатылбаңыздар. Ошол Иштейт себептен иштейт. негизи эң маанилүүсү жашоого негизичи Instagram эмес. Ага да бир өзүнчө бир убакыт бөлүш керек. Баарын эмес да. Тартынбаш керек, жаңы идеяларды карап туруш керек. Анан көбүнчө жашоодон алынган кызыктуу нерселерди бат-баттан салып туруш керек, Сөзсүз ошолор да кызык болот, жакшы кетет. Суроо баарына эле кызык болсо керек. Ушундай мындай маданият, кыргыз маданиятындагы чоң легенда инсандын үй бүлөсүнө күйөө алып калуу. Ушул суроону сен билип турдуң, сен сузатат экен депчи. Сузганда мен да. Самат экөөбүз көптөн бери эле таанышпыз өзүчө. Кандай сезимдер болду, келип калдык. Анан мен таң калганым, үй бүлөңүздөргө окшош да. Ооба, мен да шуну байкадым. Баары эле кошулса керек. Атаң эле окшош турасың дейсиң. Окшош турса, эме комментарийлерди эле окшош карасам деле окшош да. Баардыгы тең ошол суроону берди. Жазгандардын баары деген. Кантип башталып, кандай толкундоолор болду башында? Деги эле таланттуу инсандын күйөө баласы болуш жеңил экенби же? Негизи жок, жеңил эмес, конечно, албетте. Мен үчүн чоң сыймык мындай кишинин күйөө баласы болуу, чын айтканда. Биз анткени азыр атамдын ырылары менен чоңойгон балдарбыз да. Чын
анан күйөө баласы Башында болуп калуу дагы бир аз өзүнчө башында башкача. билгенсиң же билген эмессиңби? Башындабы? Жок, башында Агайдын билгем. кыз экен. Билгем. Жок, мен биринчи келинчем жактырып калгам, анан кийин дегем да. Ушул сөздү кайрганын себеби сиздин Instagram баракчаңды карасам эң алгачкы эме биздин Аймерим жакшы көргөн суроо экен. Ар дайым ушуну угат экен. Анан ошол суроо берип мени кантип жакшы көрүп калгансыз, ошону айтып бериңиз деп. Бирок сиз айтканыңызды баягы звуктарды катып коюптур. Ошону биздин эфир аркылуу баардыгыбызга кызык болуп атат. Биле кетпейли кандай дейсиздер? Кантип жакшы көрүп калган биринчи кезишкенди айтып берейин анда. Ашыктыктын алгачкысы. Мен Instagramда отурабыз дейм. Instagramда отурган учурда эжебиз менен чыгып калды, чогуу сүрөткө түшүпчү. Эжебиз популярдуу адам, инсан. Анан карасам сиңдим деп жазып чыгып калды. Анан ушундай сиңдиси бар экен деп мындай чыз деген окшойт жүрөк чамасы. Жың кармады, жың деп. Анан кызыгып жүрүп жактырып, анан лайк басып, подписка таштап эметкенден кийин анан мен Instagramдын ичинде спортивный залда машыккан сүрөттөрүм бар болчу. Ошол жерде сүрөттү бул көрүп, чогуу машыгат окшойт бир залда, значит таныш окшойт деп туруп алды, подписка таштап коет да. Эске басып турган эмеспи, жөн жооп берген. Жерне лайк басканбы или что-то биресе болгон, анан унутуп эле калдым. Анан ошол жерден мен жазганмын сага, личкасына тартынбай эле жаздым. Анан кандайсың, чоң кыз деп таанышып алды. Анан ошол жерден бул мен тааныш окшойбуз деп калды, залда чогуу тренировка кылып жүргөн окшойбуз депчи. Анан ошол жерден мага алданып калды. Кайсы спорт? Эми? Бодибилдинг. Бодибилдинг эмес, жөн эле эме тренажерный зал болчу. Мындай эле. Жүдө, самбо. Жок, андай. Эмне аты? Залдагы бол. Феникс. Жок, ал убакта эме Берки жалда тренажерный зал бар болчу ошол жерде. Демек тааныш деп кабыл алып калган. Андан ары? Андан ары сүйлөшүп, таанышып, кездешели деп. биринчи жолугушууда сүрдөбөн айта бербейсизби? Анан эфирдин мындай укмушкен дегендер историяларда не? Анан эшиктен чыгып келди. Биринчи жолу көрүштүбүз. Айтып берсең. Мен айтып бербейинби? Сен айтып Биз берсеңчи. внезапно жолугушуп калдык. Мен бир тууган күнгө барган болчумун. Ал жактан тез эле кайткам. Анан кийин мен сени алып кетейин деп калды. Жолугуша элекпиз. Менде дагы ой келбептир. 2 күн тааныйм бул баланы. И то даже просто переписывались. Несин эле билем, аты жөнүн эле билем. И то анда вы мне представились Али деген. Альберт эмес. Анан жолугушуп калдык, мынтип чыксам сүрдөп турат, унчукпай турат. Анан кийин айтпайсыңбы деп ичимен умут коём мына. Ладно. Жолугушуп калдык, келиңиз бир жерде кофе ичели дедим. Мен айтайын дедим деле дейт. Мен жөн эле тартынып үйгө эле узатып коет окшоймун десем, анда кофе ичпейли деп калды. Мен анда жүр кофе ичели дедим. Анан чыгып эмеге ошол жерге машина менен барып калдык. Унчукпай отурат. Анан ладно деп мен машинадан түштүм. Турамын, что-то машинасын копается. Түшүп, мен машинадан түшүп, эшигин жаптым. Кыйындар десем, жок. Кофеге дебейсиңби? Пультты бассам машина жабылбайт да. Алда сүрдөгөн экен. Потому что кнопочный болчу да. Машина жабылбайт. Аны көрсөм машинаны өчүрбөптүрмүн. Толкундоңор мени. Толкунданганмынбы билбем, короче өзүм анан эмне толкунданасыз дегенсиң? Толкунданбаңыз, мен сүрдүнбөңүз дегенсиң. Мен деле анда толкунданганмын да. Мен анда ой курсагым ачып болчу, бүгүн кечке эч нерсе жеген эмесмин, потому что биз апамдар менен варенье жапканбыз. Анан кийин балким бул внезапный встреча болуп калды, балким акчасы жетпей калат деп мен дагы саат кечки 9-да кофе заказ бергем. Зачем кофе бургер заказ кылсаң болот эле. Тип туруп кофе ичем дегенде көрсө бир сагач экен. Ошентип анан таанышып сүйлөшүп отурганбыз. Эң эмне таң калтырганы, кеч болсо дагы саат 9-10 болуп калды, ата-энем мага чалган эмес. Мен тууган күндө экенин билишет, бирок эми качан келесиң деп чалат да, особенно байкем. Тактасың депчи. Мен сени алып кетем азыр деп. Эч ким чалган эмес. Мен кыжыгатым, эмнеге мага эч ким чалбай атат депчи. Улам саатты карап, саат уже 10 болуп кетем жайда. Кой анан үйгө барайын деп, анан жеткизип коюңузчу деп мен текшергем. Каякта жашайсың дейт. Анан мен мени 5 күнгө деп айтайын деп атып, Көкжар деп салганмын. Анан текшерейинчи деп, потому что это далеко же. Ооба. Жакын эле турбайбы дейт. Мен такам, каякта жакын алыс эле го жерчи депчи. Агасы билет экен ак өргөдө жашаганымдычы. Жашаганымды билчүм. Анан ошентип Текшерүүлөрдөн өткөнгөндө, ал эми Кубик мырза менен тааныштыргандачы. Ошондо болсо бир ошол толкундоо. баарынан кызыктуусу. Анткени биз 3-жолугушууда ата-энем менен таанышам деди. Макул атам астынан өтүңүз деп үйдөгүлөргө айттым.
эмне деп айттым эле эсимде жок, бирок мен атаман корккон эмесмин, потому что менин атам эми биз мындай мүнөзүбүз келишет да. Атаман корккон эмес мен. Кыз, Эркеси мен айтканымды атам тип ойлонуп туруп баары кылат да. Мен атага мындай манипуляцияны билемин да. Мен эң коркконум бул менин байкем болчу. Мен байкеммен кантип айтам деп азыр биякта отурат. Кантип эмне кылам деп аябай кычат болгон, байкем айткан эмесмин. Атама, апамдарга айтсам, макул келсин деп атам жасанып, сонун болуп кийинип, апам дагы дастуркандарды жасап, анан ошентип чакырап, монтип костюм кийип келген. Айтып бербейм кичине кошумчалап, э? Мен үчүн мен Айбердин аябай катуу сүйүп калганым үчүн жакшы көрүпчү, мындай толкундануу болгон, бирок башкача толкундануу болгон да. Ак көйнөк, костюм шым. Костюм жок, шым бар. Классика бул кийинип алып, гүлдөрдү алып алып, тартынбай элечи. Мен деле азыр ойлонсомчу кантип кылардым экен дейм да азырчы. Гүлдөрдү апама алдым, эжебизге алдым, Америкага дагы алып алдым. Анан кирип эле бардым, анан атам менен учурашып, ассалам алейкум, мынтип кандай сатады. Ата деген жок, мындай элечи. Нейсе таанышып, анан апам чыкты, апама гүл бердим. Анан учурашып, анан карасам дастурканда аябай сонун даярдап, мындай. Ошол күнү апабыз плов баскан экен. Плов бышырган экен, пловду аябай дамдуу бышырат постоянно барганда. Анан ошол жерден таанышып, атам менен дагы өз арада эркекче сүйлөшүп алганбыз ошондо башында эле суроолорду бергенде. Кандай суроолор жаңырды экен ошондо? Атам айтсын. Мен баштадымча да. Больно деп. Мен илгери үйлөнгөнүмдү айтайынбы? Азыр булардыкы менен эч мындан дал келишпейт да. Илгери мен бир тууган менде чоң агам бар, милиционер болуп иштейт элем. Анан ошонун үйүндө жүрөм да. Квартира. Анан бир кыз менен таанышып калдым дагы, анан ошол үйлөнүш керек возраст, мен армиядан келдим, уже 24-кө чыгып калдым. Анан аке үйлөнөйүн дедим да, десем. Уялбайсың? Мен ушундай айткандан деди да. Жаман неудобно болдум. Бул уят сөз турбайбы? Үйлөнүү дегенде? Буну билмеш керек анда. Шын да, мында ойлоп көрсө апам раматылык өтүп кеткен, атам менен башка кишимен анан уят турбайбы деп анан өзүмчө ошондо бир неме болдум да. Токтотуп койдум бул суроону. Анан бул азыркычы үйдө отурам. Бул гүлдү көтөрүп алып, күйүп алам, күйүп келип. Кетти. Кызыңызды бериңиз. Кызыңызды бериңиз мага. Дароо эле ошентип салды. Жок, эми ошондой эле кетти. Гүл көтөрүп эле келди. Таныбаган эле бирөө мындай. Бул ата-эне сезет да. Бирок мен ушундан күтпөдүм эле. Бул өзү айнели учпай эле жүрөт эле үйдө, анан учпай эле жүрөт, анан учпай эле бир иш бышып калган экен мен анан. Апасы акыры мага мындай алыстан сөйлөйт. Анан Аймери өзү ушундай. Аймери жылы жылан да мында. Мен үшөөлө жылым да, мен дагы жылан. Анан бул как-то бир нерсе керек болсо мындай айландырып сөздү мынактан буяктан неме кылат да. Мынтип лавит эте албай калсаң түшүнбөй каласың да. Анан бир жакка шашып кетип атсаң дагы токтойсуң да, өзү эмне керек сага деп. Ушундай бар мындай китап мына өткөзөсүздөр. Болуптур кызым да. Жумушумду таптатып кое туруп, бунун жумушун бүтүрүп берип, анан кетем да, ошондо көңүлүм тынч болот, ушундай да. Анан ошентип келип, бул жигит менен тааныштым. Эми жанагындай бизге уже кыз берип, уул үйлөп, уже көнүп калдык да. Үчүнчү кыз. Анан менин таң калганым эле буга эрте да. Бул араң эле 18ге чыккан да. 19 болуптур. 19 кандай какая разница? Бир жыл кыз. Анан бунда атам кокусундай десе, мындай дейм деп даярданып алгандай да. Сценарий бар, Мен айттым, буга эрте го сага. Апам дедесиге 19-да теген дейт. Апам 19-да төрөгөн го, айтып бережеми деп сурады. Ал ответ даяр экен. Деп. Болупту дедим уже, бияк уже даярдалган экен деди. Мына сүрүштүрөйүн дедим дагы, анан bundan сурадым. Каякта окуйсуң, эмнени бүттүң?
Mine ошоға чейин үйлөнбөй жүрдүң дедим. Бул шартын түшүндүрдү, башка кылды. Анан ачык эле сөздөрүм. Эми биз сүткө ооз күйүп айланып үйлөнүшүп калганбыз. Ошон үчүн мен ачык эле сурайын, сен биздин эмнебизге кызыгып атасың дедим да. Биздин мындай азыр көбүнчө какой-то расчет менен неме кылып калды го балдар. Ошондо оюң болсо анда тим эле кой дедим. Бул дедим кызым, эң кичинекей кызым. Бул ушундай бир хрустальный ваза деп коебуз бир мындай. Ушул нерсени мынтип мен сага колуңа карматам, ушинтип кармап түшүрүп, сындырып койбой көтөрүп жүрө алам деп мойнуңа алсаң, мен сага бир кызымды берейин. Ачык эле экөөбүз эркекче сүйлөшөбүз. Эртең бул көзүн жашы төгүп келсе, анан менден капа болбо. Ушундай деп ачык эле сүйлөштүк. Жок, ата ушунчам деп айтты. Чыгып мен бунун сөзүн алып туруп, анан макулдугун бердим да. Ушундай кылып көтөрүп жүрөмүн. Жүрөктүн кылдары чечилип кетти я. Сонун. Ошол кезге биз дагы барып келгенде олдоп койт. Өтө сонун. Келиңиз анда агай. Артына бир комуз менен бир сонун жагымдуу чыгарма күтөлү сизден. Эми ошол кыздарым чоңоюп бой жеткенде ушул бир оюма келип, анан уктап атса, эрте тур кызым, эшикти сыпыр кызым деп эрте менен комуз ойной берем да, дамыш болду. Оозуңа келген эле оттоп элечи, бул ушул комуз менен ойгот. Бизде атам раматылык ушинтип ойготчу да комуз менен. Анан ошентип жүрүп эле ушул чыгып калган ырда, бул ырдын аты ушу кыздарыма насаат деп, анан кыздарым бой жетип, ушинтип монтип турмушка чакырган болгондо турмуш жолуна аттанганда эми кыз баланын барар жери турмушта. Ушул барган жеринен бактапсың деп, ушул жерде отурган кыздарга да айтып коеюн. Айланайындар, биздин кыздарыбыз бардыгы бактылуу болушка акысы бар. Ошон үчүн бактыңарды тапкыла, бактылуу болгула. Жашына болсоң жашыңдан, жакшылык кетпейт башыңдан. Жактырган сенин жүрөгүңө, жарың бир кетпейт кашыңдан. Сүйкүмдүү болсоң жашыңдан, сулуулук кетпейт башыңдан. Сүрөттөй сени тиктеген, сүйгөнүң кетпейт кашыңдан. Эстүү кыз болсоң жашыңдан, эрке кыз болбо башынан. Энекең айткан сөздөрдү эсиңе туткунабыдан, эсиңе туткунабыдан. Ыймандуу болсоң жашыңдан, береке кетпейт башыңдан. Ынтымак болсо үйүңдөн, ырыскы качпайт ашыңдан. Ийкемдүү болсоң жашыңдан, ийгилик кетпейт башыңдан. Ийнелик болгон жигиттер илинип кетпейт кашыңдан. Кыйын кыз болсоң жашыңдан, кайсар кыз болбо башынан. Карап бир койсо атакең, кабагын байкабыдан, кабагын байкабыдан. Билимдүү болсоң жашыңдан, бийиктик кетпейт башыңдан. Биримдик дайым болсо деп, бир тууган кетпейт кашыңдан. Акылдуу болсоң жашыңдан, акыл чач кетпейт башыңдан. Ар намыс үчүн күрөшкөн ата эне кетпейт кашыңдан. Сулуу кыз болсоң жашыңдан, улууну сыйла башынан. Сиз деген сөздү унутпай, сылык бол кыздын барынан, сылык бол кыздын барынан. Ырчы кыз болсоң жашыңдан, ырчыны сыйла башынан. Ырдаган жерде дайыма ыймандуу болгон барынан, ыймандуу болгон барынан, ыймандуу болгон барынан. Керемет. Өтө сонун. Ардактуу көрөрмандар, биз оюнга даяр, конокторубуз даяр. Сабат мырза, даяр болсоңуз, баштайлыбы? Келиңиздер анда эместер. Урматтуу меймандар. Агай, сизге сонун мүмкүнчүлүк. Мына кызыңыз менен күйөө балаңызга кандайдыр бир кичине жүрөгүңүздө ачуулук болсо да чыгарып өчү ала турган шанс деп коеюн, мындайча айтканда. Эми албетте аны баары тамаша. Биздин Айзада атайын суроолорду камдап койгон.
кыз күйөөгө тиешелүү. Анан кайсы суроого кимиси жообуна туура дал келген болсо ошону эле түртүп коебуз, бетин сууга салат. Туура эмес болсо бетибиз салат экен да. Жок, туура эмесми? Мисалы үйдө ким акчаны көп табат дей турган болсок, Альберт. Ошол наоборот бу. Альбертти салат. Аямай, жок. Биз Инстаграмда ойногонбуз мындай сыяктуу оюн. Даяр элекенсиздер. Түткөндө эле өзүңөр барып бетиңер сала бересиңер. Айтырбай эле. Айтырбай эле. Көбүк мырза. Жүнгөнчө. Баштайлыбы? Мейли. Кимди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Биринчиси кетти макул, кийинкиси. Ким себепсиз эле күлө берет? Ким көбүрөөк тамак жейт? Ким сизди көбүрөөк тамашага салат? Ким көп таарынат? Кимдин Инстаграмда катталуучусу көп? Атам мындай. Бана я. Забабы. Кимден көбүрөөк тажап кетесиз? Кечке тажатат сизди? Ким мактанчак? Ким сулуу? Ким бат кыймылдайт? Справедливо. Ким пешеходко келгенде өтө албай туруп калат? Кааласаңыз экөөңүз тең бүтүп койсоңуз болот. Вообще-то билбейт. Пешеходко Ким көп акча коротот? акча калатпы? Коротот тескерисинче. Короткону билбейм. Коротчу. Акчаны бул көп деп атат кыскасы. В любом случае, экөндө тең мен коротомун. Кимге көбүрөөк урушасыз? Мен эч кимди урушпайм. Ким көбүрөөк базарга барат? Ну, наверное, магазинге шопиться. Акча коротмой, баягы эле. Мен анда. Ким көп уктайт? Уктаган экөөтөн көп уктабайт. Уктабайт, э? Ким көбүрөөк сизге жакшы сөздөрдү айтат? Ким көбүрөөк белек берет? Бу жерде мен эмесмин ата. Качан белек берди? Ошондой. Өтө сон. Бул ардактуу көрөрман эмнеге сууга бетин малдыратат дебеңиздер, болгону гана тренд болуп аткан оюндардын бири дейличи. Албетте. Трендтеги оюнду биздин тренд инсандары менен биргеликте сөзсүз түрдө ойноттук деп жакшы маанай тартыладык деп ишенебиз. Монтип бүгүн өзүнчө бир жашарып алдым да менчи. Жана мындай мен билбеген темаларды дагы угуптум мен бүгүн кантип таанышты деген. Өтө чоң, зор мүмкүнчүлүккө аудиториядагы жаштар менен өзүмчө бир жашарып алдым. Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун дайыма. Көрүүчүлөр көп болсун силерден. Сүйүп көрсүн дайыма. Рахмат. Анан бактылуу болгула баардыгыңар. Ушул жердеги балдарым эстүү болгула, ата-энеңерди урматтагыла, сыйлагыла. Келечек силердин колуңарда. Ошон үчүн биз дайым силерден жакшы нерсени гана күтөбүз. Бар болгула. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Альберт мырза, келиңиз. Ушундай сонун бир программага, тренд шоу деген программага чакырганыңарга чоң рахмат силерге дагы. Аябай сүйүнүчтөмүн ушул жерге келип көрөрмандарга астында ушундай оюн уюштурганыңар үчүн дагы рахмат чоң. Мындай оюну күткөн эмесмин. Сенип калдыңыз окшойт, э? Муну билгенде полотенце алып келмекмин. Бягачы могу жетпей калды. Ошо рахмат. Альбери? Мен аябай толкундандым, чынын айтсам. Анткени 2 күн мурун звонок келгенде мындай нормально эле, атам бар, жолдошум бар деп эме болуп аттым эле, бирок мен бияка жакындаган сайын биягым уже дук деп уже мынтип баштадым. Бирок Кудайга шүгүр, сиздер аябай жылуу кабыл алдыңыздар бизди. Ошого чакырыгыңыздарга рахмат, сиздерге рахмат. Андан эмне дейбиз? Эң баалуу убактыңыздар бөлүп биринчиден биздин эфирге келгениңиздерге рахмат. Анан агай,
эгерде ушундай тренд жаккан болсо, ушундай блог жаккан болсо, сизди дагы бир жакшы бир видеолор менен, баяндар менен өзүңүздү отдельно чакырып алып эфирге. Блогду көбүрөөк алып барыңыз, Мага жакты. Айберимканын туулган күнү менен студия менен биргеликте келиңиздер. Туулган менен куттуктайлы. Айберим дагы бир жолу туулган күнүңүз кут болсун. Сизге ийгилик алып келип, буюрса миллиарддаган көрүүлөрдүн баардыгы сиздики болсун. Чыгармачылык ийгилик, жалпыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар. Кол чабуулардын коштасында мына конокторду узаталы. Туулган күн чыгармасы менен туулган күн ээлери, меймандарды узаталы. Жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Кандай сонун керемет үй биле. Эң сонун көз ирмемдер болду окшойт, А билесизби, кийинки келе турган конок мотиватор, персоналдуу тренер, профессионалдуу дагы тренер десек болот. Көптөгөн инсандарга спортко чоң кадам таштаганга башкы себепкер болгон Келдибек Атайбеков мырза. Жана ошондой эле Айтулук окуучусу менен келет. Кол чабуулар менен Кыргыздын халкы таш киши. Воу, басышты байкадыңызбы? Саламатсызбы, кош келиңиздер. Саламатсыздар, кандайсыздар? Орун алыңыздар. Келиңиздер. Барды кыргызстандыктардагы кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Позитив күн жылган сайын күнүгө настроение көтөрүлөт. Андыктан азыр болсо бардык элдердин бардыгы ушу ден соолугун ойлоп, өзүнүн баягы жайдын камын кышта көр дейт го. Бизде наоборот кышы менен топ-топ чыгабыз да, анан жаз келгенде кылыш керек эле, жасаш керек эле дейт. Азыр ошондой учурдабыз да, көпчүлүгү ден соолуктарын ойлошуп келип кайрылып аткан учурлары. Бардыгыңыздарга ден соолукту каалайбыз. Аманчылыкта дайыма бир ден соолукта болуңуздар деп айтчумун келет. Чоң рахмат. Өзгөчө спорттун символу азыркы учурда биздин бая блогду ачканда эле, интернетте эле баардыгы тең келдибек, сизди билбейм деген адамдар азайып баратат. Ушул мисалы спорттук ушул результатка жетишке билебиз канчалаган мээнеттер керек. Канча жыл болду, башы кандай башталган? Рахмат. Мен деле сиз айткандай эле сиздикинде болгон кыялдарды ишке ашыруу максатында баштаганбыз. Бала кезден бери ушу спорт жаатында жүргүм келчү. Биздин бала кезибизде ошо актер Арнольд Шварценеггер биздин мындай айтканда балалык кумир болчу да. Ошону көрүп эле Ташбулчумда болсо экен, эмнеге кыргыздардан чыгарса болбойт деп ушундай бир ой санаа менен жүрчү элем. Жыл өткөн сайын ошол адамдын кылып аткандарын жасап көрүп кылса болот экенин түшүндүм. Азыркы учурда мынакей 15 жылдын жүзү болду чоң спортто жүргөнүбүзгө. 15 жылдын жүзүндө бардык балалык кыялдарды дагы, профессионалдык спортто дагы, жана ошондой эле намысты дагы үчөөнү тең бирдей алып келгенге жетиштик да. Ошол эле Арнольд Шварценеггердин биринчи жолу көргөн кезим эсимде. Мисалы 15 жашымда ошону кыялданам, вай ушундай чоң денелүү киши экен депчи. Анан кийинкисинде аракет кылып өзүбүз дагы ошол менен баратабыз да, жол менен. Анан биринчи ирет 2016-жылы ошо Испаниянын Барселона шаарында чоң турнир өтөт, Арнольд Классик деген. Ошол жака биринчи жолу барып көргөндө Арнольд Шварценеггердин өзүн көрүп атамбы деп. Жанынан көрдүм. Жанынан көрүп, колун кармоо болуп анан жаш бала ыйлайт го. Мечталар аткарылат экен көрсөчү. Колунан кармоо болуп, ыйлап. Ошонун турнирин ачып, ошондо 22 жашта болчу. 22 жашта. Ооба. Кыргызстандан биринчи. Канча вес менен бардыңыз? Мен анда жаштар арасында баргам. Ошо 42 мамлекет катышкан, 42 спортчу катышып, ошонун баягы топ-10 мери деп коет, 10 мыкты дүйнөнүн спортчуларынын катарына киргем да, жаштар арасында. Анан ошондо түшүнгөм, бул жакта эми баягы бизде келип, Орто Азиядан келип утушу өтө оор болот экен. Анын көп турнирлери бар, 26дан ашык түрү бар эле да спорттун. Анан ошол жактан биздин таяк тартыштагы оор атлетика да бар эле. Ошону көрүп, эми кийинкисинде келгенге ошонун турнирин абсолюттук чемпион болуп кетем деп максат койгон. 2023-жылы биринчи жолу барып көрүп, анан кийин ошол жактан абсолюттук чемпион болуп, баягы Америкада Кыргызстандын спортчуларынын тарыхында биринчи ирет барып Американын чемпиону болуп келген. Браво! Караңыздарчы, кандай инсан жаныңызда отурат, чемпион. Рахмат, ошо бир намысын коргогон. Өтө сонун. Бир максат ишке ашыш үчүн мен 7 жылдык өмүрүмдү арнадым. 7 жыл
чарчабай, талыкпай, канчалаган маңдай терди төгүп ошого жеткенге биз умтула бердик да. Эң сонун азыр ушундай жогоруда айтып калдыңыз, максатыма жетиш үчүн 7 жыл талап кылынды деп. Ал эми бүгүнкү дагы келген коногубуз Айтунук өзүнүн максатына жетиш үчүн буюрса 2,5 айдан бери машыгып келатат, Ооба. Келиңиз Айтунук, өзүңүздү тааныштырып, эмне себептен Келдибек мырзага келдиңиз? Кандай жыйынтыктар болуп атат? Машыгуу кандай? Ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү. Саламатсыздарбы? Мен агайды интернеттен көрүп, Инстаграмдан көрүп, ТикТоктон көрүп, анан кийин агайга келген болчумун. Келгениме 2,5 ай болуп калды. 2,5 айдын ичинде агай экөөбүз аябай жакшы машыгып атабыз. Агай мага болушунча мотивация берип атат. Жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Буюрса, уже 21 килограмм түшүрүп койдук. Браво! Мына 2,5 айда. 2,5 айда 21 килограмм, буга эмне деген мээнет керек? Эмне деген энергия? Колтобу? Мен эң жакшы көргөн жумуш, эң жакшы көргөн кесип бул. Мен күнү түнү уйкум келбейт. Ар бир адамдын ден соолугу бирөө кайдыгер карап койгон болсо, даже ар бир адам өзүнө өзү кайдыгер карап койгон болсо, мен ага кайдыгер карап албайм. Мен дайыма ошонун жыйынтыгын чыгаранга чейин уйкум да келбейт. Изденем, окуйм, кайсы жерден кемчилик кылып алдык, канчасын ашыкча жеп алды, же эмне уйкусун туура эмес кылып койду деп, ошонун баардыгын анализин чыгарып, ошон үчүн эмнеге көп батыраак жыйынтык чыгып атат, мен ар бирин өзүнүн ордуна коебуз да. Задач тапшырмаларды дал ошондой аткаргыла. Аны аткара албасаң, мен тартип менен, машыгуу менен тарбиялап коем. Эртеси барып эле ошо убагында тып эле уктап калышат да. Бир эле адамга ошо көргөзүп тарбиялаш керек да. Көргөзсөң батыраак кабыл алат. Айта берген миң уккандан бир көргөн артык дейт го. Мен ошо барып көргүм келип калды Саман мырза. Көрүңүздөр, Эртең баралы. Баралы сөз. Уктап аткандар болсо келгиле. Блогту алып барган идея кантип башталды? Кичинекей балдардын дагы жатаканасындагы көрүп каласыз. Ошондо сиздердин залга жатып, ошентип ата-энелер тапшырып кеткен болом да. Лагерь сыяктуу болуп калабы? Жок, биздин машыгуу залда өзүбүздүн, мен өзүмдүн балдарымдын жатаканасы бар, комнатасычы. Анан тентегеректер бар да арасындагыларчы. Ошолорду ата-энесин да укпайт. Мен көзөмөлү менен чыгып кетет да. Себеп дегенде сиз айткандай киши көп болуп калган, алаксып кала турган болсоң, алар болсо же машыгуусун толугу менен кылбай коюшу мүмкүн, же болбосо тамактануусун ашыкча жеп коюшу мүмкүн да. Биз деген эми дисциплинага көнүп калганбыз, бул спорт ошого үйрөтөт да. Ал балдар ошондой бир чектен ашып бараткан кезде өзүбүздүн карамагыбызга алабыз. Алып калабыз. Ошол жерде эле өзүбүздүн балдардын жатаканасы бар. Алып калып, бирден тарбиялап, тамакты кандай жеш керек, эртең менен канчада туруш керек, канчада укташ керек экенин 2-3 күн же 1 жума аралыгында биз түшүндүрүп коебуз да. Эгер менин окуучу балдарым жеке профессионалдуу спортто, окуучу балдар менен кыздардын тарбиясы бөлөк да. Аларга тапшырманы аткарасың, аткарылбаса башка тарбия болот да. Ошондой кылып кээ бир адамдарыбыз бар, кээ бир кыздарыбыз бар. Берке спортчулардын командасына кошуп коем. Алардын дисциплинасы менен 2 күн жүргөндөн кийин башкача сый урмат көргөзүп калышат да. Жөнөкөй адам менен спортчунун айырмасы бөлөк. Жөнөкөй адам бир чыдап 1 күн 2 күн кыла турган болсо, спортчу деген 2 жылда 3 жылдап да кылышат да. Мисалы биз өзүбүздүн эле жеке нерседен Айтунукка дайым айтып келем, тамакты туура жегиле, срывать этип кетпели, баягы ашыкча жеп албагыла. Айтунукта башында канча ыйлап жүрдү. Ыйлайт. Аны көргөзүп коеюн дем кайра туруп, орун ачыйт кыз бала депчи. Анан бирок реально болгонун каалайм бардык нерсечи. Мындай жасалма бир нерсени жаман көрөм менчи. Ар бир урушуп атамбы, урушкандай кабыл ал. Сага жакшы мамиле кылып атамбы, значит ошону да кабыл ал. Анткени мен чын жүрөгүм менен айтып атам. Сенде болуп атканы үчүн деп, сонун азыр ишти чогулуп бараткан кезибиз азыр. Айтунукка да кайрылгым келет да. Негизи кыялыңыздагы сан канча болушу керек? Негизи кыялымдагы сан 60. 60 болуш керек. 60 болуш керек. Ага, Кудай буйрса, күчтүү тарбия менен жетем деп атасыз. Просто жетем. Сонун. Эми сизге Келдибек мырза. 60 килограммга жетиш үчүн Айтунук дагы канча аракет кылыш керек? Убакыт. Эми 1 жылдык убакыт бизге керек болот. 1 жылдык. Мындан 2019-жылы Орос деген окуучу балам бар эле. Биринчи ирет могу арыктоо программасындагы ошондой багытты мен баштагам негизи, бул реалитинечи. Анан
баягы карантинге түшүп келип калып токтоп калбадыкпы баарыбыз, үйдө жатып калдык. Анан клиенттер көбөйүп кетти да. Бир балабыз да ошо 134 килограмм болуп келген 16 жашында. Бир 8 айдын ичинде мен 60 килограмм салмак кетирдим. Ал баланын өкөз баягы убара тартканыбыз, аны арыктатам деп өзүм арыктап кеткен канча учурлар болгон, мисалы. Аябай көп кыйынчылыктардан өтөсүң да. Ушул мен жан дүйнөм менен кирип кетем. Бирөөнүн баягы ден соолугуна, өмүрүнө ошо салым кошсом экен депчи. Нерв болор, ушу көздөрүм титирей баштайган. Жагыктар тырышып калат экен. Анан кийин ойлоном да, мен 25 жашымда эле ошо 30га жетпей эле ошо контужен болуп калчу деп. Азыр канчадасыз? Азыр 32-дебиз. 32-де? Бүгүн мен да туулган күнүм деп коеюн, тамаша кылам. Силер? Гүлдү алып чыгалы. Бербей алган гүлмөр бергиле деп кой. Эмечи? Ар дайым блогтон карасак, телефондон карасак эле баягы залда эле жүрөсүз да. Үй бүлөгө кайрылсак, үй бүлө маселеси кандай? Убакыт табасызбы? Кандай бөлүнөт? Сиздер баягы дайыма көргөндө 1 мүнөттөн 2 жолу эле көрөсүздөр да залда жүргөндө. Калган 24 сааттынчы 58 мүнөтүм бар дебейсизби? Анын баардыгы ошол үй бүлөгө арналат. Ар бири бизде эми спортчуларда ушундай дисциплина менен көнүп калганбыз. Ар биринин ирети кырааты менен болот. Машыгуусу менен, жашоосу менен эч кандай бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз да. Мен үй бүлөмдү экинчи орунга койгон адам эмесмин. Үй бүлөм наоборот, машыгуудан дагы, спорттон да, ийгиликтен да биринчи орунда турат да. Ошондуктан баягы орустардын жакшы сөзү бар, счастье любит тишину дейт. Көмүскө деле болгону жакшы. Ал менин жашоом. Сиздер элдер, коомчулук мени агай катарында, спортчу катарында, намыскөй катарында таанысаңыздар, бизге жетишерлик болот. Өтө сонун. Анда бул сөздөрдөн соң дароо кезекти видеого берели. Сиздердин катышуңуздар. Не видео экен? Залдагыларга чыдаш оңой эмес. 2 саат тынбай чуркап коюшат. Көргөн адамга оңой болгону менен, бирок ийгилик жаратыш үчүн, чынын кыялыңдагы денеге жетиш үчүн ушундай аракет бар экен да. Анан мындай аяп кеткен учурлар болбойбу? Мен азыр көрүп туруп бир аз аягансып кеттим да кээ бирөөнү. Ооба, аяган учурлар да кездешет, көп болот. Себеп дегенде оңой эмес. Бирок дайыма айтам, ийгилик оңой келбейт. Ийгиликти жетиш үчүн бир топ маңдай терди төгүш керек болот да. Ошондуктан баягы если ушу аяй бере турган болсоң, дайыма аяй бере турган болсоң, анда биз каалаган, биз күткөн ийгиликти ал жерден көрө албайбыз да. Кээ бир учурда болсо, ошол пределден ашыш керек болот. Адам өзүнө ишенбей турган нерсени биз берип атабызбы? Значит, ал кыла ала турган нерсе. Биз басып өткөнбүз аны спортчу катарында. Мисалы, дайыма бул спортчу келген адамдарга айтам, мисалы салмак кетиргени келишет да, мен айтам. Силер 10 күндө кетире албай атам, 1 айда 5 килограмм кетирдим. Мен 5 килограмм салмак кетиришим үчүн 1,5 саат убакыт бергиле дейм да. Жетет мага ошол. 5 килограммды 5 килограмм салмак кетириш үчүн 1,5 саат убакыт жетет мага. Мына ушундай биздин өзүбүздүн бул секреттер бар. Аны жөнөкөй адам кыла албайт да. Ошондуктан бирок ал нерсени кылыш үчүн өлүм менен өмүр менен мындай ортосунда турасың да, бир сыйра барып кайра келесиң. Чоң спорт ошону требует, ошону талап кылат, ошо менен анан жете аласың. Ушундай машыгуулар болуп атып, болгонмо мындай кулап калган учурлар, эжелер, карындаштар? Кулап калган учурлар болгон жок. Кече күнү эле бир жакшы көнүгүү жасап атып, тура эмес мындай кыя басып алган экен, бир карындашыбыздын буту чыгып кеткен экен, пальчиктери, манжалары ошо тайып кетипчи.
Эми ар бир адамга мен биринчи түшүндүрмө берем. Акырын кылдаттык менен жазагыла. Анан кээ бир адамдар болсо андай кыла албай, баягы эмоцияга берилип кетишип, ары секирип, бери секирип жүрүшөт, ошол учурда өзүнө өзү залалга тийгизип алат да. Но эми жеңил эле нерселер, себеп дегенде эч нерсе көтөрбөйбүз. Адам өзүнүн салмагын көтөрсө жетишет. Сонун суроолорго сонун жоопторду алып атабыз. Биздин эфир аркылуу көп адамдар өзүнө жакшы информацияларды, маалыматтарды алат деп ишенебиз. Дагы да видеолоруңуздар бар? Топтон тартуулайлы. Бир эле вариант. Жеңиш керек. Мынакей, Айтунук жаңы келгендеги, кезикен, азыркы результат кадимкидей жанына отуруп билинип атат экен. Мен ишенем, билбейм, эми бул видеону көргөндөн кийин сиз эч качан уялбашыңыз керек да, сиздин наоборот, сизди көп адам мындай үлгү катары көрүп, 1 жылдан кийин Кудайым буйруса, ушул жерге жана сиз айткан вес менен 60 килограмм келип, биздин тренд шоудо көрөрмандарга таң калтыртып, сонун стимул бере турган айым болосу деп ишенебиз. Кол чабуулар болсун, Вообще сонун. Анан кызык болгону мага ушу келип жаткан ар бир салмак кошконго же болбосо булчуң топтогонго айтор келген кардар жакшы жыйынтык алыш үчүн канча акча төлөшү керек? Мисалы үчүн мен Самат мырза экөөбүз эртең бара турган болсок дейчи. Бизде баягы күнүгө келсе болот, анан күн алыс келсе болот. Күнүгө деген ал. Күнүгө, мисалы күнүгө ошо персоналдык машыгуу кылам, мен өзүм карамагымды алам. Булар болсо 10 000 сомдон төлөшөт бир айга. Баягы дем алыш күндөрү гана эс алат бир күн. Калган 6 күндө болсо биз дайыма машыгуу менен өткөрөбүз. Көпчүлүк кардарлардын баягы саны көп да, аябай келип, мындай кылсак болобу дешип, анан азыркы учурда ошо процессти жүргүзүш үчүн эми мындай бир айда жыйынтык чыгарып кетем дегендер аябай көп да. Мисалы 100 адам кийинки айда көрбөйсүң, 100 адам 100-үнчү. Ай сайын 100 адамдан алмашып турат да. Бардык адамдардын ою ушул эле, бир айда мен сонун болуп ийгиликке жетип кетем окшойт. Бир айда жетесиң, бирок кайра эле эртеси экинчи айда кайра толот да, ал келбей койсоңчу. Себеп дегенде 10 жылдап толтурган, 5 жылдап толтурган ийгиликти мен кантип бир айда кетиришим мүмкүн да, мисалычы. Сиз запастап ушундай катмар кылып жеген нерсени мен бир айда арыктап түгөтө албайм да. Ошон үчүн 2-3 ай аралыгында сонун жыйынтыктар көрүнө баштайт. Мынакей Айтунукка деле 2,5 айдын жүз болуп калды. Эми жакшы процесс жүрө баштады да. Бул сабырдуулуктун артында сонун ийгиликтер турганын көп адамдар өткөрүп беришет. Акыркы эле 24-жылдын аягына эле эсептейин, ушул арыктаткандардын эмесине онлайн, ушу бардык офлайн коюшуп бир эме кылып эсептеп чыктым. 6870 адамды бир жылда арыктаттым мен. Индивидуально. Бул ичинде 6800 адамга жардам бериш бул чындыгында ийгилик, чындыгында сыймыктана турган нерсе. Азыр бул сандарды уккандан кийин менде да кызуу пайда болуп кетти. Азыр ушул жерден сурансак болобу? Болот. Эгерде салмак таштайм деп аткан көрөрмандар болсо жакыныраак келиңиздер. Дал ушул жерден Азыр Келжебек мырза бизге көнүгүүлөрдү көргөзүп берсин. Биз Самат мырза, Айтунук үчөөбүз кайталайлы. Хорошо. Бирок Айтунук тажрыйбасы бар болуш керек, Жеңип кетет го дейм. Кеткен. Көпчүлүк баягы адамдар үйдөн эле жазагысы келет. Бардыгынын залга барып машыгууга мындай шарты болбойт өзү. Анан кийин үйдөн эмне кылып арыктасак болот? Дене булчуңдарыбызды же болбосо айымдардын суроосунда айтат, бул денебиз ошо бошоп баратат, шалдырап баратат, эмне кылсак болот деген. Жөп жөнөкөй эле үйдөн караңыздар биринчи. Эми сиздер кыла албайсыздар, бирок мен көргөзүп коеюн. 3 көнүгүүнү 1,5 мүнөттүн ичинде жазайбыз. Ошондон 10 жолу да. Значит, бир 20 мүнөткө тынбай жазышыбыз керек болот. Биринчи көнүгүү болсо мындай турасыздар дагы буттун аралыгын ачып мындай кылып жазайбыз. Ушундай кылып 15 ирет секиребиз. Экинчиси, секире бергенде чарчап калабыз. Кичине эс алуу убактысын бериш керек. Дагы экинчиси ар бир бутка 15 жолу да. Дем алып
Анткени бул бөлүктө үстүңкү могу курсак иштеги майлардын баардыгы өзүнүн кыймылга келип, ушул курсакты тартылганга жакшы жардам берет да. Ар бир жака 15тен жазадык дагы, экинчиси өттү, значит 1 мүнөт убакытка байланды. Анан 30 секунд биз ускорение деп коебуз, тынбай ордуңан туруп эле чуркоо аракети болот да, мондай эле. Дайыма бүт дене кыймылда болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Бүт дене кыймылда болуш керек. Капталдагы майларыбыз болуп калышы мүмкүн. Иштеги майлар бар, ошонун баардыгы жерден бутты үзөбүз да, мындай. Ыкчам аракет менен жасаш керек болот. Ошол жанагы көнүгүүлөр жасап атканда, муну болсо бир 5-6 жол жасаганда оңой болот. Бирок 30, 50, 60 подходторго барган кезде бул эң оор болот да. Алардын баардыгын 1 саат Айтунук аны басып өтүп кеткен. Азыр Айтунук мастер-класс көргөзөт да. Деген Айтунук сальто тастап салбайсың. Ошо, азыр болсо бир 30 секунд аралыкта көрсөңүздөр болот, бир кезде. Келиңиздер. Мен капталдан карап турайынчы. Ал эми биздин көрөрмандар бүгүнкү тренд шоуна мына Келдибек мырзанын сонун машыгуусунан сиздерге үзүндү, өзүңүздөргө эстеликке сактап алып жазаңыздар. Кеттик анда 30 секундтан 10 жол жасайсыздар. Така менен кандай болуп калат? Бутун учу менен эле така келбейт. Мындай эле колдорду кыймылдатыш керек болот. Анан кийин бир 10 секунд аралык калганда бир максимум жасайбыз. Бул денедеги болгон күчүбүз менен жасашыбыз керек болот да. Ал кандай болот Айтунук? Көргөзсөм да. 1, 2, 3 кетсек. Мондай кыймылдаш керек болот да. Көрүнүшү оңой. Кылган адамга кыйын болот да. Мен үйгө барып туруп жазамын дегендер барбы? Мен де албы. Ооба, үйгө барып эле баштайм. Мен үйдөн деле кылса болот турбайбы деп туруп үйүнө барып жатып алгандар көп да. Андай метр. Рахмат. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мынакей биздин жалпы журтубузга ден соолугуна кам көрүү, блог менен көп мотивация берип, көп жакшы иштерди кылып атасыз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Эркин микрофон дейли. Ооба. Эркин микрофондун алдын сизден бир 5 кеңеши болсун. Ары бир ден соолугун карайм, дене булчуң мага жаккандай болуш керек дегендер үчүн. Эң жөнөкөй. Эң негизгилерин айтып атсаңыз. Эң жөнөкөй. Өз учурунда уктайбыз. Туура тамактанасыз. Дайыма кыймылдаңыз. Китепти окуңуз. И жашоону жаркырата жашаңыз. Болду, ушул эле керек. Бул өмүргө ушул жетишти да. Айтунук, эркин микрофон. Ден соолукту жакшы көргүлө, Сиз мотивация болуп кетсеңиз болот. Айтунук 2,5 айдын ичинде 21 килограмм эмне деген бир результат деп. Бул жыйынтык менен сиз сыймыктанасыз да, туурабы? Туура. Келиңиз. Айымдар жана мырзалар, бүгүнкү кыла турган ишти эртеңки таштабаңыздар. Себеби эртең жасайм, бүрсүгүнө жасайм дегендер көп. Ал жумуш болбойт өзү, жасабайсыздар, аны билем мен. Андан көрөкчү бүгүндөн баштап туруп, машыгууңуздарды кылып, уйкуңуздарды нормалап, тамагыңыздарды туура тамактаныңыздар. Ошол. Ийгилик. Чоң рахмат айталы, эске салсам Айтунук 2,5 айдын ичинде 21 килограмм таштаган. Ал эми бул жыйынтыкка албетте персоналдуу тренер Келдибек Атайбеков мырза канчалаган инсандарга себепкер болуп жатат идеалдуу дене булчуңга жеткенге. Сизге дагы ийгилик, чоң рахмат айталы. Чоң рахмат. Алтындан баалуу убактыңыздарды бөлүп, биз бүгүнкү биздин тренд шоу студиясына келгениңиздерге ыраазычылык айтабыз. Ал эми Айтунук 1 жылдан кийин Кудайым буйрса сизди жанагы айткан результат 60 килограмм менен студияга чакыралы, Сөз келем. Колсалар менен сиздерди узатабам. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуздар. Дагы да көптөгөн инсандарга жардам берип жүрө бериңиздер деген жакшы ойлор менен биз анда бүгүнкү мотивацияга бай эфирибизди жыйынтыктай токшойбуз, Дароо эле залга кетет окшойт. Кете берели? Кете берели. Бияна кетели, бияна кете берели. Анда келиңиздер, коштошолалы. Бүгүнкү биздин студияны жаркыраткан музыка менен коштоп берген алдыңыздарда красавчик Мамат. Жана ошондой эле жаркыраган нур жүздүү кесиптешим Айзада Маратова. Колчалар болсун. Тамаша көз Самат Муратбекович жана Чоң ойгондо мен дагы Келдибек мырзадай качок болом. Жүрүңүз кеттик, азыр эле баштайлы.